Чыныгы лидер кандай болот? Башкаруучулардын баардыгын лидер деп айтууга болобу? Эгер жок болсо, анда ким лидер? Бул тууралуу достор биз бүгүн 10 мүнөттүк подкастта сөз кылабыз, ошондуктан алыстабаңыздар. Салам сүйүктүү досторубуз, биздин ардактуу угармандарыбыз. Ар бир үй-бүлөдө лидер бар, жана лидер болуп төрөлөбү же лидер болуп калабы деген талаштуу суроонун тегерегинде бүгүн дагы бир аз ой жүгүртөбүз. Ошондуктан алыстабаңыздар. Эгерде YouTube каналга каттала элек болсоңуз, анда катталыңыз. Эгер катталган болсоңуз, анда биздин подкасттарды башка жакын адамдарыңыз менен дагы бөлүшүп кетүүнү суранабыз. Ошон менен чогуу эле жакындан таанышууну кааласаңыз, анда сизди Алкитап Чекит медиа сайтына катталууга чакырабыз. Лидер, улуу лидер эмне кылат? Бул белгилүү бир социалдык тармакты ээрчигендерби? Бул алардын командасына мүмкүнчүлүк бергендерби? Же шайлоо жолу менен, же бир катар добуштар менен лидер болуп калуубу? Кимдир бирөө лидерликке өтүп кетсе эле, биз аны билебиз, ролун, анын жашоосун, анын натыйжалуу иштерин билебиз деп калабыз, же болбосо бул жөн гана башкаруучу, анын сөзүн угуш керек дейбиз, Бүгүнкү күндө коом тез өзгөрүлүп атпайбы, заман тез өзгөрүп атат. Бул учурда сөзсүз түрдө биз лидерликтин күчтүү жана алсыз жактарын айкын эле мындай айырмалап биле алдык. Анда келиңиз сөз кылалы. Лидер этикалык жүрүм-турумду баалайт экен. Чыныгы лидер. Джек Зенгер жана Джозеф Фолкман тарабынан жүргүзүлгөн лидерлик изилдөөдө лидерликти өркүндөтүү боюнча консультанттар тарабынан изилдөө жүргүзүлгөн дагы 15 мамлекетте жайгашкан 30дан ашуун уюмдун лидерлери сурамжыланган. Уюмдун 195 лидеринен 74 тизмеден 15 эң маанилүү лидерлик сапатты тандап алуу сунушталган. Кайсы сапатты ойлойсуңар дечкен? Анан лидердин баардык сапаттарынын ичинен жогорку этикалык жана адеп ахлактык стандарттарды лидерлердин 67% эң маанилүү деп тандашкан. Караңызчы. Кайсы десеңиз, этика жана адеп ахлак. Лидерлерге атрибуттар коопсуз чөйрөнү түзүүгө алып келген изилдөөдө экинчи орунга чыккан. Мынастагы. Ошондой эле чыныгы лидер бул кызматкерлерди кубандырат жана кубаттайт. Биз билебиз, ыйгарым укуктуу кызматкерлер жемиштүү жана бактылуу болушат. Бул кардарларды тейлөөнү жакшыртып, жумуштан канагаттануу алат жана адамдын берилгендик сапатын, же болбосо арналуу сапатын өтө жогору деңгээлде баалайт. Бирок көпчүлүк лидерлер ката кетирбейт деп ойлойбуз. Ар кандай терс натыйжаларга жол бербеш үчүн башкаларды өткөрүп берүү менен күрөшүүгө умтулат жана ошол каталарды тартып алат деп ойлойбуз достор. Кызматкерлериңизди жана команда мүчөлөрүңүздү долбоорлор үчүн жоопкерчиликти сезүүгө үндөө жана буга байланыштуу чечимдерди кабыл алуу кызматкерлердин көбүрөөк иштешине жана алардын ишине болгон менчик сезимине алып келет. Качан лидер адамдарды кубаттаганда. Көп байкайм ошол бизде көбүнчө кубаттоо эмес, достор, айыптоо, ашкерелөө, сын айтуу, критика айтуу аябай өрчүгөн. Анда санда адамдар бар да, бул гамбургер системасын колдонупчу. Эки жагына камырды жакшынакай жумшак, сонун жагымдуу кылып айтат дагы, анан ортосуна критиканы кошуп, анан ошол критика туура айтылган учурлар бар. Лидер бул башкаларга дем бериш үчүн харизманын күчүн колдонот. Көптөгөн ийгиликтүү лидерлер харизматикалык мүнөзгө ээ. Алар башкаларга жакшы сапаттарды кантип алып келүүнү билет жана күчтүү жактарын өркүндөтүүгө дагы жардам берет. Караңызчы. Бүгүнкү заманбап лидерлик тенденциялар сөздүн жана иш-аракеттердин аныктыгын жана аялуу экендигин көрсөтөт. Лидерлер адамдар гана болушат жана технологиянын, социалдык медианын ачыктыгынан улам каталарга көбүрөөк орун билсе дагы, ийгиликтүү лидерлер өзлөрүнө таандык алардын ийгиликсиздиктерин жана андан ары башка кемчиликтеринин баарын көрө билсе дагы, бирок адамдарга харизмасы менен дем бергенди билишет. Качан лидер ишенимдүү боло алат? Алардын кесиптештери жана команда мүчөлөрү бир нерсени чогуу жасаганда, чечим же жаңылыктарды тегерек стөлдүн үстүнө алып келип чогуу талкуулаганда жана чогуу чечим кабыл алганда лидер ишенимдүү бойдон калат. Мына менин
оюмду жактырды деп баарлашуу жана айкындуулук дагы чыныгы лидерге тиешелүү. Күчтүү лидер бул акылдуу баарлашуучу. Алар өз күчүн жана таасирин моюнга алат. Кайсы бир чөйрө, мейли басма сөзбү, социалдык тармактар болобу же адам менен адам болобу эң мыкты ыкма болгонун билет. Алар ачык айкындуулукту баалайт жана ар дайым оңой болбосо дагы өз убактысы жана философиялары менен канчалык чынчыл жана кең пейил болсо дагы алардын билдирүүсү ошончолук массалык көңүлдү бура тургандыгын түшүнүшөт достор. Чыныгы лидер ошондой эле көз карашты жаратат. Көз караш. Трансформация лидерлери көрөгөч болот, анан башкаларга баардык катышуучулар үчүн пайдалуу жана маанилүү багытты тапканга жардам беришет. Алардын шыктануусу көбүнчө жугуштуу болушу мүмкүн жана адамдарды аян аркылуу аянтка секирүүгө үндөйт. Момундай кылсак момундай болот. Бул көрөгөчтүк, баягы кыргыз элинде көрөгөч адамдарды башынан укмуш баалашкан го ансыгандай. Жана бул заманбап лидерлер алдыга миссияны жүзөгө ашырууга болушунча аракет кылса дагы алар баягы өздөрүнүн ой жүгүртүүсүн ишке ашыраардан мурун баардык деталдарга көңүл бурушат. Бул дагы маанилүү учур. Достор, кошуласыздарбы? Көрүнүктүү натыйжаларга жетиш үчүн көрүнүштү жүзөгө ашыруу жана жүзөгө ашыруу үчүн көрөгөчтөргө, деталдарга багытталган адамдардын түрлөрү керек болот. Мына ушундай күндүзү күчтүү менеджмент болбосо, уюмдар белгиленген максаттарга алып бара турган жолдон бат эле чыгып кетет. Көз ачыктар шыктандырышы мүмкүн, ар кандай. Бирок ийгиликке жетиш үчүн көбүнчө прозалык өнөктөштөрдүн негизин талап кылышат. Ошондуктан муну кыла аласың, мондай болот эле эмес. Ошол ар бир биз умтулган нерсенин деталдаштырып, анын кандай кыйынчылыктары, кандай жакшы жактары бар баарын салмактап, анан шыктандыра алган бул чыныгы лидер. Харизматикалык жана көрөгөч лидер чоң ийгиликке жетип, адамдарга көптөгөн маанилүү иштерди аткарганга жардам берет. Бирок күчтүү таасир эгерде лидер тескери натыйжа бериши мүмкүн жана өзүнө кызмат кылуу же адеп ахласыздыкка дагы жатып калышы мүмкүн. Лидер так сүйлөп, алардын иш аракеттеринин үлгү болушун камсыз кылышы керек. Мына достор, дал ушундай ыкмаларды пайдалануу менен биз чыныгы лидер кантип болобуз? Мына ошону унутулсак болот. Лидер бул сөзсүз эле жумушта 20 кишинин, 100 кишинин, 1000 кишинин үстүндө туруу эмес. Кээде байкасаңыздар, лидер адам бар, бул жөнөкөй эле топтон өзүн эле байкалып калат да. Мектепке барганда эле, мына монусу араста койсо болот. Группага барганда, чоң окуу жайына барганда, мына мунусу араста койсо болот. Топто болсо, бул адамдын ою маанилүү, бул билет кандай кылыш керек деп туруп, өзүбүзгө ар бир топ лидерди тандап алабыз да. Керек болсо лидер мындай жөнөкөй эле, келгиле молда, мондай кылып чогулалы, мондай кылалы, мынча алып баралы, мындай кылалы деп баарын уюштуруп, майда чүйдөсүнө чейин сүйлөшүп берет. Бул дагы лидерлик сапат достор. Ошондуктан эгерде сизде ушул сапат бар болсо, анда сиз тубаса лидерсиз. Жогоруда сааттын башында айта кетпедим беле, эсиңердеби? Лидер болуп төрөлөбү же лидер болуп калабы деп. Бул өтө талаштуу суроо. Кимдир бирөө лидерлик сапатын өзүндө тарбиялап, өстүрүп, өзүндө багат. Кимдир бирөө тубаса лидер. Ал кичинекейинен эле максимизатор, кичинекейинен эле кайсыны кандай кылыш керек билет, көрөгөч, стратег. Мына ошондон улам ал адамдарды жетектеп кете алат. Жаратуучу дагы ар бир адамга өзүнүн ордуна, өзүнүн миссиясына жараша күчтүү жактарды берген. Ошондуктан сизде лидерлик сапат бар болсо, анда бул сапатыңызды көмүп койбоңуз. Үй бүлөнүн дагы лидери бар, үй бүлө дагы туура лидер менен жетектелсе, анда ал ийгиликтүү жана бактылуу үй бүлө болот. Бактылуу болуңуздар, талайлуу болуңуздар деген салттуу каалоо тилек менен саатымды жыйынтыктагым келет. Атым Аку, баарыңыздарды кийинки подкасттарда күтөбүз жана Алкитап Чекит медиа сайтына катталганды унутпаңыз. Ошону менен катар +1 301 760 60 70 сандарына дагы катталууну унутпаңыз. Мен болсо сиздер менен коштошом. Кайрадан амандашканча. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.